эме көлдөлөңдө анан төшөктөрдөн эчет. İçinin бар жакшы экен мындай эмне деди. Байкебиздин тил үйрөнүү жөндөмү аябай жакшы экен. Сиз кичине үйрөнүп алдыңызбы? Үйрөндүм. Жатканды, турганды, каяктан келгенди. Эже, кичине Максат байкеден, Сабыр байкеден кичине үйрөнүпсүз. Кичине англисче бир 2-3 сөйлөм сүйлөп коюңчу гана эже. My name is Kaliman. Дагы? Чай içiniz tea. Чайды ти. Ти деп коесуз. Yes десе бересиз. Hello. Goodbye. Болсо бести. Болду айсан. Чыракты койгомсуз, чырак коюп беребиз. Азыр кээде башка фонарик да бар. Анан туристтер кеткенде мынакей өзүнүн продукттарын мен чыштап кеткен мынакей. Анан келип өзү каалаган жей беребиз. Аскарай, айтсаңыз биринчи ушул Кошой Коргондун тарыхына бир аз кайрылып кетсеңиз, себеби биздин телекөрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Эми биз айтылуу тарыхый эстелик Кошой Коргондун чебинде турабыз. Бул Кошой Коргон чеби тарыхый булактарга карасак 7-9 кылымдарда улуу түрк жана кыргыз каганатын түзүлгөн доордо салынган чеп болуп атат да. Эгер мындай жана Манас эпосун алып көрсөк, бул жерде хан Манас Алтайда баягы 16 жашында чыкканда ушул Ысык көл тарапта, ушул батыш тарапта ушул Хан Кошой бабаңыз бар. Ошол жака барып, батасын алып, кеңешин алып, ошол жактагы дагы ошол туугандар, кыргыз туугандарды башын бириктирип, жерлерин бириктирип, ушул жака барыш керек деген баягы батасын берет экен. Эпосту эгер алып көрсөк. Мунун боорекине ушундан топурак алышкандагы коргонду тургузушкан. Анан ага кайра суу толтурган. Мынакей бул жерде көпүрөсү турат. Моореки дарбасасы. Биринчи Кошой атабыз ушуну курган маалда ушул көпүрө анан ушул дарбаса менен киришкен экен. Силер деле тетиги немени окуганда Римде, Грециялардагы немелерде ушундай кечинде болгондо буларды көтөрүп коюп, эртең менен кайра эл чыгып иштээр маалда муну түшүрүп коюшкан. Анан моорекинин мына боорек лаң тереңдиги 3-4 метр болгон. Туурасы 11 метр. Ошондон эл эч кандай өтө алган эмес сырткы душмандар. Калмактар кол салган. Кошой атаны ушу коргонду ушул жакта алабыз деп. 29 жыл кол салыптыр. Бирок эч бир кире алган эмес экен. Анан кийин Совет доорундагы тарыхчылар бул Хан Кошойдун ордосун көп мындай көңүл бурбай, бул улуу түрк каганатынын баягы убагында салынган экен деп баягы ошондой маани берилбей, бул жер мынакей каралбай калганда. Анан мынакей эгемендүүлүк алгандан баштап мен баягы бияка келип нарында иштеп турганда ушул жердин баягы тарыхын изилдетип, ушул жерге музей салдыргысып, ушул жерде бир гүлдөгөн бир жакшы тарыхый бир эстелик катары, ушул жерге бир бүткүл дүйнөдөн келип туристтер келген бир жай катары ушундай бир комплекстүү маселе көтөрүп бул жерге ушуну бир ишин баштайлы деген маселелерди көтөрүлгөн. Анан эми мына ушул 2007 жылдан баштап бул жерге мына музей салдык. Кошой Коргондун тегерегин баардыгын тостук. Тегерегине мынакей дарактарды тиктик. Быйыл мынакей Алтайдан Манас жер деген туулган жеринен жанагы кыдыр дарактарды алып келип тиктик. Кыдыр дарактарды тиктик. Анан бул жердеги окуучу, мектеп окуучулары ошол тегеректеги бактын баарын өзүлөрү тигип, ошонун өзүлөрү багып, өстүргүзүп, ушундай бир жакшы бир тарыхый бир жай катары ушундай бир комплекс кылалы деген ой болуп атат. Бул Кошой ордонун ортосуна Кошой бабабыздын, Кошой хандын бир эстелигин коюп, да бир ошол жерге бир түлөө намаз окуган бир жайларды салып койсок деген ой болуп атат. Жылдан жылга бул жерге туристтердин саны, ушул жерге келип зыярат жасаган адамдардын саны күндөн күнгө жылдан жылга көбөйгөндөн көбөйүп атат. Анан агай бул жерге
Ошол жергиликтүүлөр өздөрү көп келишеби? Нарындан, Кыргызстан аймактары же чет өлкөдөн дагы Эми бу жерде мындай болуп атат. Азыр деген мурун көп баягы жергиликтүүлөр бу жерде теги ичин айдоо кылып бу жерди сугарып, ал эч кандай мындай бир этно тиги тарыхый эстеликтерди мындай мамиле жасабаш керек. Мал деле кирип кетчү дейт. Мал кирип, могу жердин баары Көйлөк чөп чабылып, могу коруктардын үстүндө баягы балдар ойноп, эчки теке баягы туяктар менен бузуп мынакей ушундай акыбалга келип калып атпайбы? Эми тегерегин тостук, мамлекетибиз дагы, элибиз дагы бу жерге бир мындай аяр мамиле жасап, ушул жерди баягы кийинки муундарга биздин Кыргызстандын тарыхына жакшынакай бир мындай калтырып кетишибиз керек да. Ушул азыр эже жүрөт бул жерде, музейдин директору. Бул жерде тааныштырып, азыр келген туристтерге, кыргызстандыктарга, мисалы биз сыяктуу журналисттерге тааныштырышып, четтерин чекебелин карап, дарактарды отургузуп, буларга айлык төлөнүп берилеби кадимки? Эми буларды биз каржылайбыз да, ассоциация, Дордой ассоциациясы каржылайт, кароолчусуна. Ай сайын айлык берип турасыздар. Айлык беребиз, жанагы имаратынын, жанагы светин, башкалардын баардыгын биз каржылап турабыз. Анан сиз жана туристтерди айта баштадыңар. Бул эми мурун унутулуп калган, азыр болгон бу жерде Ат башы районуна келип аткан, монеки Улуу Жибек жолуна тигил Торок артка, Кашкарга кетип аткан жана туристтердин баардыгы ошол жерге келип, музейин көрүп, зыярат жасап, ушундай кетип аткандар да бар. Урматтуу тергөөчүлөр, биз азыр Ат башынын райондук борборундабыз, Бул жерде Кунагалы байке бизге азыр маек курат. Биздин интервью жасаганыбыздын себеби бул жерде жөнөкөй эле жаткан жерди мындай ушинтип көк жашыл футбол талаасына айлантып коюшкан. Бирок бул жердин кызыл курулуш тарыхы да аябай кызык экен. Сиз өзүңүз айтып берсеңиз, мондай чымдарды алып келдик дейсизби? Эми бул жер мурун Кызыл Буруш деп Сайыздын убагында аталчу, бул жер жөн эле талаа болчу. Анан бул жердин баары такыр бойлой болчу. Анан мына футбол талаасын мына чым талаа кылып мындай. Могу чымдарды мисалы. Чымдарды ошогонун баарын казып алып келдиңер могу. Ушунун баарын саздан казып 4 чачы кылып казып машинага бирден жүктөп келип тизип, анан тизгенден кийин бул өйдүлдү болот экен, мунун машакаты көп экен. Тегиздедиңер, элдер чогулуп, жок, биринчи тизип, тегиздеп, суу сеп, муну жандандыргандан кийин, андан кийин 20 машина топурак, кум, кара топурак, анан кумдан аралаштырып келип жөнө төкпөй, аны ар бирин алып алып, сетка менен элек дейбиз да, элек менен ушундай элеп баягы чымдардын арасынан толтуруп, анан түздөп чыкты. Буга бир топ убакыт, анан көп эмгек кетти. Муну ушуну райондун спортсмендери дегенде, мекемедеги иштегендер инициатива көтөрүп жасап чыкты. Мындай оюн талаасы ушул Нарын областында бирден бир. Бул ушул анан болочоктогу Месси дейли, Криштиану Роналду дейли, баары келип ушул жерде нарындыктар ойноп, облус башка райондордон келишип, кадимкидей таймаш жүрүп, айылдыктардын футболу кандай болот? Айылдыктарга аябай кызык атат. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, топ ойнобосу келбеген кишилер эле топ ойнобосу келет. Анткени ушундай, момундай көк шиберде таптаза аба. Карагачы, могу жакта тоо, биякта ала тоо турат. Могу жакта таптаза аба. Өзү биягы парк болчу. Саламатсыңарбы? Азаттык полис тобу? Бул биздин залыбыз. Мен силерге биякты тааныштырып коеюн. Зал бокса. Мына, биякта балдар тренировка кылат. Техника Рыспек уулу Рустам, бери келсең. Бул область туткан. Ар бир адам баланын мындай эмеси жок болсочу, үйүндө эчтеке жок болсо, баласы туtup келсе да сүйүнөт экен да. Аябай жүрөгүнөн катып аябай мындай кубанычтуу болот экен да. Баласы кандайдыр колдо жок болсо да баласы бир үмүтүн төндүрүп атат да келечектечи. Анан ушул жерден буюрса, Алла насип кылса, ушул ачылгандан бери кубаныч болду. Баарыбызга, баары жаштаргачы келип мына күнүгө кыймылдап атабыз. Шаардан келишет. Биякачы, шаардан келишет. Бизде 500 сом дейт. Биякта бекер.